Кандайсыңар математика сүйүүчүлөрү жана 10 класстын окуучулары, силер менен кайрадан мен Элдин Сыймыгы. Бүгүн биз тригонометрияны улантабыз. Тагыраак айтканда, алардын ичиндеги градустар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Сабагыбызды баштадык. Кайра бизге айлана керек достор, ишибизди улантышыбыз үчүн. Кеттик анда баштадык. Биз айлананы эсептегенде бул жактан баштаганбыз. Бул жакты 0 деп эсептейли. Бул жакка жеткенче эмне болот? Албетте пи болот. Кайра дагы 1 пини кошобуз. Бул жакка жеткенче 2 пи болот, Эң жакшы. Муну жакшы өздөштүрдүк деп ойлойм. Эми карап туруңар достор. Мен азыр силерди карап турам. Андан кийин сол жакка бурулайын. Бурулуп атам дагы кайра силер жакка келдим. Демек мен бир толук айланып жасадым, Мен азыр канча градуста бурулдум достор? Албетте 360 градус. Туп-туура айттыңар, молодцы. 360 градуста. Ал эми байкадыңарбы, мен толук айланганда 360 градус бурулдум деп айттым. Толук айлануу бул өзү эмнени түшүндүрөт? 2 пини түшүндүрөт, туурабы? Демек 2 пи барабар болот экен 360 градуска. Ал эми бул жактан биз пини таап алсак болот экен, Ар кандай жолдор бар. Мисалы үчүн бул 2-ни мунун астына чүйүп салсаңар болот. Пи барабар 360 градус бөлүнгөн 2 деп. Ошондо пи барабар 180 градус. Же болбосо дагы бир жолу бар. Мисалы карайлы. 2 пи экөө бир эле да негизи. 360 градус. Эки жакты тең окшош санга бөлүп салабыз. Демек бөлүү 2. Ошондо бул менен бул кыскарат, бул жакта пи калат. Ал эми 360-ты 2-ге бөлсөк, кайра эле пи барабар 180 градус калат дегенди түшүндүрөт. Муну жакшы билебиз, Кеттик, улантабыз. Демек, биз азыр бул 0дөн баштап бул пиге жеткенче канча градустагы аралыкты басат экенбиз? Аралык деби градус. Эмне деп айтат? 180 градуста өтөт экенбиз, Бурчта 180 градус бурчта өтөт экенбиз. Ал эми астында дагы 180 кылсак, баары бир 360 градус болот экен. Жакшы. Эми карайлы достор, биз эң биринчи пини канчага бөлдүк элек? Албетте 2-ге бөлгөнбүз, Ал чекит мына бул жер болчу. Демек, пи бөлүнгөн 2. Пи бөлүнгөн 2 чекити. Демек, азыр мен мындайдан сызып коеюн. Карайлы достор. Мен азыр пини 2-ге бөлүп салдым, Демек, 180 градусту 2-ге бөлүп салдым дегенди түшүндүрөт. Канчадан тийип калат? Албетте 90 градустан тиет. Пи бөлүү 2 деген эмне деген сөз достор? Бул чекитпи же ушул аралыкпы? Мына жиппи? Жип деп түшүндүрөйүн, достор. Эгерде ким менин ушундай мисалдарыма түшүнбөй же болбосо түшүнгүсү келбесе, формалдуу түрдө сүйлөңүз деп милдеттемелерди койсо, достор, анда силер китеп бетин ачасыңар, ошол жактан түшүнүп аласыңар. Мен болсо ушундай мынакей мисалы мен бул аралыкты силерге жакшыраак түшүнүктүү болуш үчүн жип деп түшүндүрөм. Түшүнүктүүбү? Ал эми формалдуу окуңар келсе, китептен карап окусаңар болот. Демек, мынакей достор, могу кызыл, ушул мен жип деп айтып аткан кызыл сызык, кыйшык сызык, бул пи 2 дегенди түшүндүрөт. Анткени эмнеге достор? Бул дагы кызыл сызыкты толук айлансам, бул 2 пи дегенди түшүндүрөт атпайбы? Анын жарымы пи болуп атат. Анан азыр пи бөлүнгөн 2, мына бул сызык болуп атат, Демек, башкача айтканда 90 градус деген эмнени түшүндүрөт экен? Мынакей достор, мына могул бурчту түшүндүрөт экен, мына ушул бурч 90 градустагы бурч деп түшүнсөк болот экен. Түшүнүктүүбү? Анан биз дагы кайсыга бөлдүк эле айтпакчы достор? Пини 3-кө бөлгөнбүз, Кеттик, пини 3-кө бөлүп көрөлү. Пини 3-кө бөлүш үчүн биз бул чекитти алалы, анан кийин бул чекитти алалы. Демек, бул пи бөлүнгөн 3 чекити. Пи бөлүнгөн 3, бул биринчи пи бөлүнгөн 3, бул экинчи пи бөлүнгөн 3, Экинчи пи бөлүнгөн 3. Бул үчүнчү пи бөлүнгөн 3, кыскарып да жазып коеюн, 3 пи бөлүнгөн 3. Кыскарып пи болуп кала берди. Түшүнүктүү. Анда карайлы. Демек, борбору бул жакты жакшыраак белгилеп коелу. Ал эми бул жактан пи бөлүнгөн 3 турат, бул жакта. Демек, бул градус канча болот достор? Мынакей бул градус. Албетте 180ди канча бөлүп коебуз? Анткени пи деген үстү 180 болуп атпайбы? Мынакей карайсыз. Пи 180 градус, биз али дегенбиз бул жакта, бөлүнгөн 3кө. 18 3кө бөлсөк 6, анан 1 0 деп коюп коебуз, 60 градус. Демек, достор, пи бөлүнгөн 3 60 градуска
барабар экени. Мынакей ушул аралык 60 градуска барабар экен. Демек, бул 60 градус болсо, бул 60 градус болсо, бул 60 градус болсо, баардыгы бирип 360 градус, ой, 180 градус дегенди түшүндүрөт экен. Анда достор, бул 2π бөлүнгөн 3 канчага барабар болот? 2π бөлүнгөн 3 канча градуска барабар болот? Мындай эле логикалык эсептесек болот, мынакей. Бул жакта 60 болсо, бул жакта 60 болсо, 120 градус болуш керек, экөөнү кошуп коебуз мына. Баардыгы бирип 120 градус болуш керек. Азыр 120 градус экенин чыгарабыз. Мынакей. 2π бөлүнгөн 3 барабар. 2 көбөйтүп π деген 180 градус бөлүнгөн 3. 180 деген бул, карайлы достор. 2 көбөйтүп, мына 2-ни жаздым. 180 деген бул 18 көбөйтүлгөн 10 да турабы. Ал эми 18 деген бул 6 көбөйтүп 3. 6 көбөйтүп 3 көбөйтүп 10 бөлүнгөн 3. Бул менен бул кыскарат дагы. 6-ны 2-ге көбөйтсөк 12, 12-ни 10-го көбөйтсөк 120. Демек, тура айттырбыз, мынакей. Ушул мына могул аралыктардын баары тең 120 градусту түшүндүрөт экен, Ал эми π кайра 180 градусту берет дегенди түшүндүрөт. Түшүнүктүү достор. Эми биз кечке бул тарапты көздөй, саатка каршы жыла бербейбиз да турабыз. Биз саат менен чогуу да жылып калышыбыз мүмкүн. Бул жакта дагы терс белгилери бар, мисалы үчүн бул жакка чекитти коеюн, бул жакка чекитти коеюн, минус π бөлүнгөн 3. Анан бул жакка минус 2π бөлүнгөн 3 деп койсом болот. Туурабы? Бул белгилер дагы бар болчу. Анда карайлы. Мынакей, сыздым. Анан бул аралык канча болот? Аралыкты айтып берейин, достор. Мынакей бул градус негизи аралык деп тура эмес болушу мүмкүн. Бирок түшүнүш үчүн ушинтип айтып берейин. Канча болот? Канча градус болот ушул жер? Албетте бул жакта эле 60 градус болот. 60 градус болот. Мынакей достор, бул жактан баштап бул жакка чейин канча градуста ийилип атабыз? 60 градуста ийилип атабыз, Түшүнүктүү достор? Градус терс градус болбойт. Оң эле градус болуш керек. Улантабыз. Азыр π бөлүнгөн 3тен кайсыл дагы бөлүктөр бар эле? Албетте кийинкиси π бөлү 4 болчу. Мынакей достор, азыр мен πни 4кө бөлгөнгө аракет кылам. Мынакей, бул жакта 2ге бөлдүм. Мына биринчи бөлүк, экинчи бөлүк. Кайра биринчи бөлүктү да 2ге бөлсөм, кайра экинчи бөлүктү да 2ге бөлсөм, ошондо менде 4 бөлүк пайда болот, Мынакей, πни 4кө бөлдүм. Мынакей, карайлы. Биринчи π бөлүнгөн 4, экинчи π бөлүнгөн 4, үчүнчү π бөлүнгөн 4. Анан 4-чү π бөлүнгөн 4, π бөлүнгөн 4 демек, бул аралык канча градус? Эми π деген 180 градус болду. Π 180 градус, астында 4 бар. Бөлүнгөн 4. Бул 180 деген 18 көбөйтүп 10 бөлү 4. 18 деген бул 9 көбөйтүп 2. 10 деген бул 5 көбөйтүп 2. Бөлүнгөн 4. 2-ни 2 көбөйтсөк 4 да. 4 менен 4-төрдү кыскартсак болот. Демек, 9ду 5ке көбөйтөбүз, 45 градус дегенди түшүндүрөт. 45 градуска барабар экен. Жол болсо дагы бир жол бар болчу, ал мындай жол болчу, достор, карайсыз. Өзү мына бул жакта π бөлүнгөн 2 болчу, бул чекит. π бөлүнгөн 2 деген чекит 90 градуска барабар болчу, 90 градуска. Ал эми 90 градустун жарымы 45 градуска барабар дегенди түшүндүрөт болчу. Түшүнүктүү достор? Анда эң акыркы π бөлүнгөн 6 чекитине кайрылалы. Мынакей, мен азыр πни 6 бөлүккө бөлдүм. Бул болсо биринчи π бөлүнгөн 6. Бул жак албетте борбору. Анан кийин 0дөн баштап π бөлүнгөн 6га чейинки, негизи могу 2π эмес, бул жак 0, экөө тең бир орунда турат. 0дөн баштап π бөлүнгөн 6га чейинки градустук чендик тапкыла деп суроо келсе, биз билебиз, бул жакта πни 180 градуска барабар экенин далилдегенбиз. Анда π бул 180 градус болсо, аны мен 6га бөлүп салам. 180 деген бул 18 көбөйтүп 10 бөлүнгөн 6. 18 деген бул 6 көбөйтүп 3 көбөйтүлгөн 10 бөлүнгөн 6.
6 менен 6 кыскараттагы барабар 30 градуста деген түшүнүккө келебиз. Пи бөлүнгөн 6 30 градуска барабар экен, достор. Эми мынакей градустар ушундай эле түшүнүк болду, достор. Мен силерге азыр кичине тапшырма берейин. Ошол тапшырмаларды чыгарып туруп комментарийге жооп калтыргыла. Кимдики туура болсо мен силерге жүрөк жолоём. Ал эми кимдики туура эмес болсо оңдойбуз. Мынакей достор, менин тапшырмаларым 4 пи бөлүнгөн 6, минус 7 пи бөлүнгөн 3, минус 11 пи бөлүнгөн 2, минус 4 пи бөлүнгөн 4. Албетте достор, сабагыбыз ушу менен жыйынтыкталат. Эгерде ким түшүнсө, түшүндүм деп жазып койсоңор болот комментарийге. Түшүнбөй калсаңар, достор, кайра бир жолу жакшыраак көргөнгө аракет кылабыз. Лайк, дизлайк коебуз, достор.